Бул чексиз ааламда өзүңдү чектебе. Мүмкүн эмес нерсе жок. Мүмкүн эмес нерсе бир гана сенин мээңдин чектөөсүндө гана. Кандай эле башка бир адам бир жылда 20 өлкөгө баруу ал үчүн мүмкүн, бирок сен үчүн бир жылда бир өлкөгө баруу да мүмкүн эмес. Айырмасы эмнеде? Айырмасы эч нерседе эмес. Бир гана анын мээсиндеги чектөөлөр менен сенин мээңдеги чектөөлөрдө гана. Ошондуктан адам мындай жашоого мындай чоңураак караш керек, чектебей караш керек, Аллахтын көз карашында караш керек, Аллахтын казынасына караш керек. Эгер сен өзүңдүн чөнтөгүңө, өзүңдүн ушундай сыяктуу каршылыктарыңа карай турган болсоң, сен анда бир шаардан эле чыкпай өтүп кетесиң да. Ошондуктан адам өзүнүн Аллахы тууралуу ою өтө жашоосунда маанилүү. Эгер сен Аллахтын кандай чексиз экенин, Аллахтын кандай бай экенин билип ошол нерсеге амал кылгың келсе, анда акыйкат сөзүн жаз. Мен сага бул тууралуу 5 бекер сабак жөнөтөм.